Ушул ызычуу конфликт Мадумаровдун чечими менен кол коюлуп чыккан конфликт. Таң калабыз, эмне үчүн бийлик Мадумаровдун иш аракетине көз салбайт? Чагымчыл, кыйбатчыл. Токтотуш керек мындай нерсени. Жогорку кеңештин стенограммасында факты менен сүйлөйлү. Каркыра жайлоосунда стенограммада Мадумаровдун колу. Астана шаарындагы 2001 жылдын 15 декабрында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Казакстан Республикасынын ортосундагы Кыргыз-Казак мамлекеттик чек-арасы жөнүндө келишимди ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорун добушка коем. 65 макул, 14 каршы, 3 калыс мыйзам долбоору кабыл алынды. Рахмат. Кечеги Баткендеги жердин бөлүгүн кетишине дагы Мадумаровдун колу. Кыргызым ойлонгула. Бул адам, бул маклук кооз сүйлөйт. Кылган иштери мындай. Бирок биз как патриот катары буну жөндөн жөн карап турбайбыз. Мен Мадумаровдун пешенесине чыгам, ызычуу салып, дагы ызычуу көтөрө турган боло турган болсоң, мен сага чара көрөм.